Ушуак кутмандуу кечиңер менен менин кичинекей досторум, кызыктуу жомокторум, менин сыйкырдуу китебимде аябай көп. Мына ошондой көп жомоктордун бирөөнү силерге азыр айтып беремин. Сары кыз жана сүйүнүү оюну, жүрөктөгү күн нуру. Илгери өткөн заманда эмес, ушул эле биздин заманда тоолору көккө тийген кереметтүү бир өлкөдө сары кыз аттуу кичинекей кыз жашаптыр. Анын чачы алтындай сары, көздөрү болсо жазгы асмандай тунук экен. Анын эң жакын досу атасы эле. Атасы ага дүйнөдөгү эң кымбат байлыкты, алтын күмүштү эмес, сүйүнүү оюнун мурас катары үйрөтүптүр. Бул оюндун шарты абдан жөнөкөй. Кандай гана жаман же капалуу окуя болбосун, анын ичинен сөзсүз түрдө бир жакшы нерсе таап, ага чын жүрөктөн сүйүнүү керек. Бир жолу сары кыз атасынан сураптыр. Ата, эгер мага оюнчук куурчак эмес, кокусунан эски таяк берип коюшса, ага кантип сүйүнөм? Атасы жылмайып, ага, бул таяктар мага керек эмес экенине, буттарымдын соо экенине сүйүнсөң болот, деп жооп берген экен. Ошондон баштап сары кыз бул оюнду өмүрүнүн маңызын айлантыптыр. Күндөрдүн биринде сары кыз өзүнүн алыс жашаган тайэжеси Батма эненикине конокко келет. Батма энен элдер катаал эне деп аташчу. Ал эч качан күлбөгөн, үйүнүн терезелерин бекем жаап, кара көлөкөдө жашаганды жакшы көргөн, тартипти баарынан бийик койгон аял эле. Ал жашаган айылда боз көлөкө деп аталчу. Анткени ал жердеги адамдар бири-бирине нааразы болуп, дайыма даттанып жүрүшчү. Сары кызды Батмене үйүнүн эң жогорку кабатындагы терезеси кичинекей, ичи ысык жана эч кандай кооздугу жок чатырдагы бөлмөгө жайгаштырды. Мына, сенин бөлмөң. Бул жерде ашыкча эч нерсе жок. Тынч отургун, деди Батма эне кабагын түйүп. Кыз бөлмөнү көрүп, бир азга капа боло түштү, бирок дароо сүйүнүү оюну ошентип башталды. Ой, карасаң, деди ал өзүнө өзү. Бул бөлмөдө күзгү жок экен. Демек мен өзүмдүн бетимдеги сепкилдеримди көрүп капа болбойм. Андан сырткары терезеден тигил бийик бактын чокусу көрүнүп турат. Бул жерде жатып алып, жылдыздарга колум жете тургандай сезилет экен. Кандай сонун. Батма эне сары кыздын кубанганын көрүп, таң калганынан ооз ачылып калды. Бир күнү сары кыз кечки тамакка бир аз кечигип калды. Батма эне тартипти бузган үчүн аны жазалагысы келди. Сен кечиктиң. Ошондуктан бүгүн ашканада башкалар менен тамактанбайсың. Сага болгону бир кесим кара нан, анан бир чыны сүт гана берилет, деди каардуу үнү менен. Сары кыз ага капа болуп, «Ийил айтко» деп күткөн Батмене анын жообун угуп, дагы таң калды. Ой, тайэже, сизге рахмат. Мен сүт менен кара нанды ушунчалык жакшы көрөм. Анын үстүнө ашканада отургандан көрө, сырттагы бактын түбүнө отуруп алып, куштардын сайраганын угуп, тамактанганды кыялданып жүрдүм эле. Сиз менин кыялымды орундаттыңыз. Батма эне ичинен, бул кызга эмне болгон? Жазаласам деле сүйүнөт, урушсам деле күлөт, деп таң калып, акырындап өзү да өзгөрө баштаганын сезбей калды. Айылда Зайрагүл аттуу бир чоң эне жашачу. Ал көп жылдардан бери ооруп төшөктө жаткандыктан дүйнөдөгү бардык нерсени жек көрүп калган эле. Ал терезесин калың көшөгө менен жаап, бөлмөсүн караңгы кылып алчу. Сары кыз Зайрагүл энеге барып, анын бөлмөсүнө кирип барды. Чык бул жерден. Мага жарыктын кереги жок. Мага эч нерсе жакпайт, деп кыйкырды кемпир. Сары кыз корккон жок.
Ал aşkanadan bir neçe aynek çınılardı alıp gelip, alardı terezenin jegine tizip koydu da, göşөгөнü şart ettire açıp жіберdi. Gündün nuru çınılarga çağılışıp, karangı bölmөнүн içi миңдеген Асан Үсендөргө tolup ketти. Karаңызчы энеке, сиздин бөлмөңүздө периштелер бийлеп жатышат. Siz ооруп жатканыңызга капа болбоңуз. Siz эми Асан Үсөн ханышасысыз, dedi sarı kız. Zahira Gülen'e ömründe birinci жолу gözüne жаш alıp жылмайды. Al günü al birinci жолу tamak içti. Sarı kız ağa bir minöттөн жакшылык издөөнү үйрөттү. Көп өтпөй Zahira Gülen'e özü sırtka çıkıp koşnalarına жылмая başladı. Айылда болсо Болот аттуу жетим бала бар эле. Анын барар жери жок. Ананда эски чатырларда түнөп турчу. Аны көргөндөр кайырчы деп кубалап, эч ким жардам бергиси келчү эмес. Сары кыз Болотту көрүп, аны менен дос болду. Ал аны Батма эненин үйүнө алып келди. Тайжы, караңызчы. Менин кандай сонун досум бар. Мен сонун дос таап келдим. Бул Болот. Ал аябай акылдуу жана эмгекчил. Эми биздин үйдө дагы бир сүйүнүч пайда болду. Биз эми үчөөбүз оюн ойнойбуз, деди сары кыз. Батма эне алгач каршы болду. Бирок сары кыз ага Болоттун жоктугунан көрө анын бар экенине, үйүнө жан киргенине сүйүнүү керек экен ушунчалык ширин тили менен түшүндүрдү. Жыйынтыгында Батма эне Болотту өз баласындай кабыл алып, айылдагы эң бактылуу үй бүлөгө айланышты. Бирок күндөрдүн биринде бир кырсык болду. Сары кыз жолдон өтүп баратып, катуу келе жаткан арабанын астында калып калды. Анын буттары баспай калды. Дарыгерлер эми эч качан баса албайт болуш керек дешти. Сары кыз биринчи жолу ыйлап, сүйүнүү оюнун ойной албай калды. Ал керебетте жатып, ата, мен эми эмнеге сүйүнөм? Баса албаганымабы? Деп кайгырды. Ошол учурда бүтүндөй айылдын адамдары Батма эненин үйүнүн алдына чогулушту. Биринин артынан бири бөлмөгө кирип, сары кыз, мен сенин аркаңдан кедей экениме эмес, ден соолугум чың экенине сүйүнгөндү үйрөндүм. Сары кыз, мен наным күйүп кеткенин эмес, аны жей турган тиштерим барына сүйүнүп жатам. Биз баарыбыз сен үчүн сүйүнүү оюнун ойлоп жатабыз дешти. Адамдардын бул сүйүүсү сары кызга ушунчалык күч берди. Ал өзүнүн оюну бүтүндө бир айылды каптап, өзгөргөнүн көрүп, кайрадан жылмайды. Мен баса албасам дагы, мени ушунчалык жакшы көргөн досторум барына сүйүнөм, деди ал. Бул керемет эле. Сары кыз айылдын ички ишеними жана адамдардын колдоосу менен ал бир нече айдан кийин кайрадан бутуна турду. Анын биринчи кадамын чоң майрамдай кылып айлели майрамдап белгилешти. Эми Боз Көлөкө айылы атын өзгөртүп, Сүйүнүч айылы деп аталып калды. Адамдар бири-бирине ачууланбай, ар бир кыйынчылыкты оюнга айлантып жашап калышты. Батма эне болсо дүйнөдөгү эң мээримдүү тайжеге айланды. Ал эми сары кыз, ал азырда силердин араңарда жүрөт, достор. Эгер силердин оюнчуңар сынып калса, же бал каймак жерге түшүп кетсе, дароо капа болбогула. Сары кызды эстегиле, достор. Ар дайым сүйүнүүгө себеп табылат болгону аны көрө билүү керек. Силер дагы мыкты болгула, достор. Жакшы жомогум соңуна чыкты. Бейпил түн.